Саламатсыздар, жоокерлер. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жолдош офицерлер, бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп жаткан окуяларга ар бир мамлекет тыкыр байкоо салып жаткан кези, муну мезгил да, кырдаал да талап кылып жатат. Борбор Азия мейкиндигиндеги жана жалпы эле дүйнөлүк акыбалга жүргүзүлгөн талдоолор көрсөткөндөй, Кыргызстандагы коомдук саясий абалды нугунан чыгарып, туруксуздаштыруу ниетин көздөгөн эл аралык террористтик, диний экстремисттик уюмдар, баңгизат трафигиндеги жана трансулуттук кылмыштуу топтор мамлекетибиздин коопсуздугуна күтүүсүз коркунучтарды жаратышы толук ыктымал. Анткени дүйнөнүн алдыңкы державаларынын ушул чөлкөмгө жана куралдуу кагылыш болуп жаткан аймактарга таасир талашы күчөп, геосаясий атаандаштыгы улам артып барат. Чек арадагы дүрт этип жалындап кетиши мүмкүн болгон чыр-чатак абал, ошондой эле коомчулук арасынан атайлап радикал исламдаштыруу, коомго каршы кылмыштуу иш-аракеттер мамлекеттик бийлик органдарынан өлкөдөгү улуттук коопсуздукту жана социалдык туруктуулукту камсыздоого чечкиндүү жана ырааттуу чараларды көрүүнү талап кылууда. Ушундай шартта биз аскер түзүлүштөрү менен атайын түзүмдөрдүн күжүрмөн даярдыгын ар дайым колдоп туруу үчүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн чыңдоо маселесине өзгөчө көңүл буруудабыз. Коргонуу жөндөмдүүлүгүбүздү чыңдоо максатында акыркы учурда заманбап курал-жарактарды, күжүрмөн техникаларды сатып алып жатабыз. Терроризм жана башка кылмыштуу жосундар менен күрөшкөн атайын түзүмдөрдүн кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле өлкөнү террорчулардан коргоону жакшыртуу жана күчөтүү максатында бардык эл аралык талаптарга жооп берген окуу машыгуу борборун түзүү зарылдыгы келип чыкты. Мындай борборлор чет өлкөлөрдүн жана коңшу мамлекеттердин атайын кызматтарында бар экендигин билесиздер. Өткөн жылы жогоруда аталган азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарын эске алып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин демилгеси менен жалпы аянты 70 гектар жерге жаңы окуу борборунун пайдубалы түптөлгөн. Бүгүн мына ал борбордун курулушу жаркырап бүтүп, пайдаланууга берилип отурат. Бул жерде кызматкерлердин тажрыйбасын такшалтып, толук кандуу машыгып, дасыккан адис болуп чыгышына зарыл шарттар түзүлдү. Тиешелүү материалдык техникалык база менен жабдылды. Эми бул базада өзүбүздүн күч түзүмдөр менен укук коргоо органдарыбыздын эле эмес, чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн атайын күч түзүмдөрүн да ушул жерден окуу машыгуудан өткөрүүгө болот. Борбордун аймагында машыгууга, тиешелүү билимдерин арттырууга, ошондой эле кызматкерлер узак мөөнөткө чейин ушул жерде жашап, кызмат кылыш үчүн бардык зарыл шарттар эске алынды. Биз сиздердин окууңуздарды сапаттуу жана үзгүлтүксүз улантууңуздарга мыкты өбөлгө түзүп беребиз. Окуу машыгуу борборунун ишке кириши аркылуу доор чакырыктары менен коркунучтарына каршы туруу чаралары күчөтүлө турганына терең ишенем. Анын жыйынтыгында өлкөбүздө коомдук саясий жана социалдык экономикалык туруктуулук сакталып, мамлекеттин улуттук коопсуздугун бекем камсыздоого жол ачылат. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, урматтуу офицерлер, баарыңыздарды жаңы окуу машыгуу борборунун ачылышы менен куттуктайм. Улуттук коопсуздук органдары мекен алдындагы милдеттерин ар намыстуулук менен аткара берерине үмүт артам. Баарыңыздарга чың ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Кыргызстаныбызда жана дүйнөдө дайыма тынчтык болуп турсун.